сыздануу менен кабыл алганын белгиледи. Ал өз убагында чечкиндүү жана макулдашылган аракеттердин аркасында Каракалпакстандагы кырдаалдын нормалдашуусун камсыздоо жана анын мындан ары курчушуна жол бербөө мүмкүн болгондугун баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандагы конституциялык реформалардын жыйынтыктары туруктуулукту камсыз кылуу үчүн бекем пайдубал түзөрүнө жана өлкөнүн узак мөөнөттүү стратегиясын ишке ашыруунун ишенимдүү кепилдеги болуп кызмат кылаарына ишенимин билдирди. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев ошондой эле үстүбүздөгү жылдын 21-июлунда Кыргызстанда өткөрүү пландалган Борбордук Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусуна даярдыктарды жана күн тартибин талкуулашты. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн бардык лидерлери бул иш-чарага катышуу чакыруусун кабыл алышканы белгиленди. Гаймаритти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Баса, айта кетүүчү нерсе, эгер биздин борбордон сакайбасаңыз, акча каражатыңыздарды толугу менен кайтарып беребиз. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Алтынбек Эргешев президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Алтынбек Эргешев 13-июнда президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын башчысы кызматынан бошотулган. Конституциянын 71-беренесине ылайык президенттин Нарын облусундагы буга чейинки ыйгарым укуктуу өкүлү Сабыркул Ашимбаев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулду. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги тарабынан мамлекетке 127 миллион 185 миң сомдук зыян келтирилгендиги аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Бишкек шаарынын прокуратурасы тарабынан энергетика министрлигине караштуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасында текшерүү жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жүрүшүндө Кыргыз көмүр ишканасынын жетекчилиги жана тийиштүү жооптуу кызматкерлери кызмат абалдарынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекеттин кызыкчылыгына карабастан мыйзамсыз түрдө өз ара афирленген Ж жана И жоопкерчилиги чектелген коомдору менен Кара Кече көмүр кенинен Балыкчы шаарына чейин 200 миң тонналык көмүрдү ташып жеткирүү үчүн кызматтарды сатып алуу боюнча атайын бекитилген баанын өлчөмүнүн 2 эсеге жакын кымбат баада келишим түзүшкөндүгү аныкталды. Натыйжада мамлекетке 127 миллион 185 миң сомдук зыян келтирилген. Бул факты боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 339-беренеси билип туруп пайдасыз келишим түзүү менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталды. Кой Таштагы номер 73-809 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан 22 жаштагы жоокер өзүн өзү атып алган. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда окуя 4-июлга караган түнү саат 2:00 чамасында болгон. 22 жаштагы жоокер посто сакчылык кызматын өтөп жатып, курал колдонуудагы байкабастыктан улам өзүнө ок чыгарып алганы жана жаракатынан улам көз жумганы айтылды. Окуя болгон жерде куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчилиги, аскердик прокуратуранын кызматкерлери, Ала Мөдөн райондук милициянын эксперттери жана аскер бөлүктөрүнүн командачылыгынын курамынан түзүлгөн комиссия иштеп жатат. Карындашын кордогон адамды атып өлтүрүп алууга шектелген адамдын ишин Акыйкатчы институту көзөмөлүнө алат. Бул маалыматты Акыйкатчы Атыр Абдрахматова Facebook баракчасына жазды. Ал ок аткан жарандын бөгөт чарасыз соттоо бүгүн караларын белгилеп, Акыйкатчы институтунун кызматкерлери мониторинг жүргүзөрүн, карындашынан арыз алынарын билдирди. Ошондой эле Ички иштер министрлигине шектүүнү психологиялык экспертизадан өткөрүү өтүнүчүн ооздеки бергенин, ишти башкы прокуратурада көзөмөлүнө алганы боюнча маалымат түшкөнүн кабарлады. Айта кетсек, 1-июлда Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Бишкек Нарын Торугарт жолунда 1986 жылы туулган жаран
карындашын коргоп 1975-жылы туулган адамды газ травматикалык тапанча менен атып өлтүрүп алганын маалымдап, окуянын алдын ала версиясы менен бөлүшкөн. Чолпон Атага кирип бара жаткан жолдо катуу автокырсык болду. 2 автокөлүк кагышкан видео жарыяланды. Кадрдан жол тандабас келип сүзгөндө Даябал Лабо жүк ташуучу чакан автоунаанын ичиндеги кишинин ыргып кеткенин көрүүгө болот. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиргенине караганда, кырсык Бишкектен Чолпон Атага кирип бара жаткан жерде болгон. Toyota жол тандабасын 27 жаштагы айдоочу, ал эми Даябал Лабо үлгүсүндөгү автоунааны 42 жаштагы айдоочу айдап бара жатканы анык болду. Жүк ташуучу автокөлүктүн кабинадан ыргып кеткен айдоочусу учурда оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөнүн айтышты. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны өсүүдө. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Өлкөдө COVID-19 жаңы 48 учуру катталса, алардын 43-ü Бишкекте аныкталды. Ооругандардын 3-ü ооруканага жаткырылган. Абалы орто деп айтылат маалыматта. Илде тилештиргендердин арасынан 9-у Россия, Түркия, Өзбекстан, АКШдан келгени кошумчаланды. Жуктургандар: Бишкек 43, Чүй облусу 4, Ош шаары 1. COVID-19 пандемиясы башталгандан бери өлкөдө 201.101 адам атталгандарды жугузуп алган. Республикалык штаб элди коронавируска каршы эмделүүгө чакырууда. Өлкө аймагында Курман айт майрамына карата 8000ге жакын милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан маалымдашты. Ага ылайык майрам күндөрү коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоодо, укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу максатында күчөтүлгөн тартип киргизилгени айтылды. Белгилей кетсек, өлкөдө Курман айт майрамы 9-июлда белгиленет. Салык кызматынын чек талап кылып байге утуал лотереясынын 1-туру 1-июлда өттү. Ага катышып бирок утушка ээ болбогон билеттер жарактуу бойдон калат жана 2-турга катыша алат. Бул тууралуу салык кызматынан кабарлашты. Лотереянын 1-турунда утушка ээ болбогон катышуучулардын билеттери кийинки этабына катышуу укугун сактап калат. Салык кызматынын лотереясынын 2-туру ушул жылдын 1-октябрында өтөт. Лотереяга катышуу үчүн салык чек мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ККМдин кассалык чектерин сканерден өткөрүңүз. 2-турга 2022 жылдын 1-июлунан 30-сентябрга чейин катталган кассалык чектер. Ошондой эле 1-турда ыйгарылып, утушка ээ болбой калган ID номерлер катышат. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпиону, орто мектептин 9-класстын окуучусу Элина Бакытовага Азия чемпионатына катышуу үчүн резервдик фондунан 100 000 сом жана өзүнүн маянасынан 50 000 сом бөлүп берген. Бакытова Азия чемпионатында коло медалга ээ болгонун белгилешкен күрөш дүйнөсүнүн сайты жарыялады. Ал 66 килограммга чейинки салмак категориясында күрөшкөн. Эскерте кетсек, кыргызстандыктар Манамада өтүп жаткан чемпионаттын 10 медалын жеңип алышкан. Бүгүн медалдар үчүн күрөштү фристайл спортчулары улантышат. Белгилей кетсек, буга чейин Чүй облусунун Сыгата районундагы Интернационал айылындагы жаңы спорт комплексинин ачылыш аземинде министрлер кабинетинин башчысына эркин күрөш менен алектенген жаш спортчуга каржылуу колдоо көрсөтүү өтүнүчү айтылган. Элина Бакытовага 2022 жылдын июль айынын 1-10 күндүгүндө Бахрейн падышалыгына өтө турган Азия чемпионатына катышуу үчүн каржылык каражат керек болгон. Каратэ-до боюнча 2022 жылдын 1, 2, 3 июль күндөрү Чолпон Ата шаарында болуп өткөн Азия чемпионатында Жалал-Абад федерациясынан барган командалар ийгилик менен кайтышты. Алар төмөнкүдө ийгиликтерге жетишти. Кадеттер арасында 14-15 жаш Талантбеков Умар 1-орун, Нурмухамед Турсунов 1-орун, Байгазы Таштемиров 3-орун. Юниорлор арасында 16-17 жаш Нурдөлөт Бакиров 1-орун, Бекжан Калыков 1-орун, Тилек Рахманов 2-орун. Чоңдор арасында Элнура Камчыбекова 2-орун, Баясан Рахманов 1-орунду алышкан. Азия чемпионатына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Иран, Индия, Түркменстан, Пакистан, Непал жана Ливандан келген спортчулар катышкан.